Саламатсыздарбы? Сабагыбыздын темасы ээ менен баяндоочунун ортосуна сызыкчанын коюлушу. Көпчүлүк учурларда сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл-аракетти билдирген этиш сөздөрдөн туруп калат. Бирок бизге буга чейинки сабактардан белгилүү болгондой, сүйлөмдүн баяндоочу атооч сөз түркүмдөрүнөн зат атооч, сан атооч, сын атооч, ат атооч, тактоочтордон да болору белгилүү. Мисалы, билимдүүгө дүйнө жарык. Сиз деген сылык сөз. Түнкү уйкумду бузган ким? Унаанын баасы 120 000. Көрүнүп тургандай жана буга чейин билгендей, сүйлөмдүн баяндоочу атоочтук сөз түркүмдөрүнөн да болот. Тактап айтканда, баяндоочтор бир гана эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго эле эмес, ким, эмне, качан, кандай, канча деген өңдүү суроолорго жооп болуп түшөт. Жогоруда айтылган атоочтук сөз түркүмдөрү баяндооч болуп түшкөн учурлардын айрымдарында ээ менен баяндоочтун ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Биринчи, эгерде сүйлөмдүн ээси да заттык маанини билдирген сөз, баяндоочу да заттык маанини билдирген сөз болсо, аралары сызыкча белгиси менен ажыратылат. Менин өлкөм Кыргызстан. Ысык көл Кыргыз бермети. Атым Адилет. Кыймыл-аракет бул ден соолук. Энелер бул ааламды сактап туруучу жалгыз нур. Ыры салды ынтымак. Биринчи сүйлөмдүн ээси өлкөм. Баяндоочу Кыргызстан. Экөө тең зат атооч. Экөө тең атооч жөндөмөсүндө турат. Жана сүйлөмдүн баяндоочу сүйлөмдүн ээсин толуктап, анын маанисин ачып, ойду тактап турат. Кийинки сүйлөмдөрдө да дал ушул эле көрүнүш. Ысык көл эмне? Кыргыз бермети. Атым ким? Адилет. Кыймыл-аракет эмне? Кыймыл-аракет ден соолук. Же эмне ден соолук болуп саналат? Кыймыл-аракет. Энелер ким? Энелер нур. Сүйлөмдөрдүн баарынын ээси дагы, баяндоочу дагы зат атооч сөз түркүмдөрүнөн болуп, атооч жөндөмөсүндө турушат. Ошондуктан аралары сызыкча менен ажыратылды. Экинчи, эгерде сүйлөмдүн ээси ат атооч болуп, баяндоочу атооч жөндөмөсүндөгү зат атооч болсо, араларына сызыкча белгиси коюлат. Бул менин китебим. Ал ала тоонун эркин учкан шумкары. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочтору атооч жөндөмөсүндө турган зат атооч сөздөр. Ал эми баяндоочу болсо атооч жөндөмөсүндө турган ат атоочтор болду. Ошондуктан сызыкча белгиси коюлду. Үчүнчү, эгерде сүйлөмдүн баяндоочу атооч жөндөмөсүндөгү ат атоочтор болуп, ээси заттык маанини билдирген сөздөр болсо да, аралары сызыкча белгиси менен ажыратылат. Бир жумадан бери бүтүрө албай жаткан ишим ушул. Түнү менен уйку бербей телефон чалган адам мен. Төртүнчү, ошондой эле эгерде сүйлөмдүн ээси да, баяндоочу да эсептик сандар болсо, араларына сызыкча белгиси коюлат. 7 жерде 7, 49, 24-нүн жарымы 12. Албетте, ээ менен баяндоочунун арасына сызыкча белгисинин коюлушунун дагы башка жолдору абдан көп. Бирок азырынча ушул негизгилерин үйрөнүп алуубуз жетиштүү.